Менделеевдин мезгилдик системасын аны жатка билип ала турган болсоңор, анда ушу химиядагы сабактарды үйрөнүш жеңил болот да. Анан математикадагы мен кайталап кетейин дагы бөлчөктөрдү жалпы бөлүмдө келтирүү, пайыздар, катыштар, кашанын сыртына чыгаруу, кайра кашанын ичине киргизүү деген техникаларды аябай жакшы билишиңер керек. Азыр мен силерге балдар техника көрсөтөм. Баягы мезгилдик системадагы ичин кандай жаттап алса болот бат. Түз эфирде азыр силер менен жаттайбыз. Анан ошондой эле бул методиканы негизи эле мезгилдик система эмес, башка нерселерге да колдонсоңор болот. Кантип жатташ керек? Мындай кылабыз. Демек, мезгилдик системасы деп атабыз. Ким билбеген болсо, мисалы үчүн, азыр ошол биздин сабакка катышкандан кийин алар деле жаттап кала берет балдар, аябай кызыктуу. Мезгилдер бар. 7 мезгил, 8 группа деп бөлүнөт. Ошол биринчи, экинчи, үчүнчү мезгилин мисалы азыр силер менен элементтерди жаттайлы, кайсылар бар экен, техниканы азыр үйрөнөсүңөр. Балдар, эң биринчи мезгилиндегиси биринчи сутек деп турат, мисалы үчүн водород, сутек. Андан кийин гелий деп турат да. Мисалы үчүн экөөнү жазабыз. Андан кийин экинчиси азыр көрөсүңөр. Литий деп турат. Химияны кызыкпаган, билбегендер дагы үйрөнүп каласыңар, эгерде аз кызыгып карап тура турган болсоңор. Литий, бериллий, кийинкиси бор. Так, андан кийин көмүртек, карбон. Андан кийин азот, кычкылтек, фтор. Андан кийин неон. Менде суроо бар да балдар. Азыр биз ушуларды катары менен жаттай турган болсок, кайра орун тартибин ушул сабактын ичинде эле бузбай туруп, аркасынан алды карай айтып бере аласыңарбы балдар? Чатка жазгылачы. Кандай ойлойсуңар? Мисалы үчүн такыр жаттай электер болгон болсо, азыр 0-дөн баштап жаттайбыз дагы, анан башынан аягына чейин, кайра аягынан башына чейин орун тартибин бузбастан айтабыз да. Кандай ойлойсуңар? Жаттай алабызбы ушундай, же жаттай албайбызбы? Тирүү адамдар барбы? Сабак көрүп атасыңарбы? Мени угуп атасыңарбы? Жаттай алабыз, аракет кылса дейт, колубуздан келет дейт. Балдар, карагыла. Жаттаганда биз эки техниканы колдонобуз. То есть эки ыкма деп коет. Биринчи окуя болуш керек. Экинчи ошол өзүбүз жөнүндө болуш керек ошол окуя. Үчүнчүсү да бар экен, ошол окуя мындай башкача, кадимкидей эмес, жөнөкөй эмес, мындай башкача болуш керек да. Бул техниканы бардык нерсеге колдонсо болот балдар. Мисалы, эң биринчи окуя өзүбүз жөнүндө болуш керек экен. Демек биз азыр элементтерди жаттасак, отуруп алып литий, бериллий, боран, карбон, нитрий деп отуруп алып жаттабайт экенбиз биз андай. Биз болгону окуя ойлоп табышыбыз керек экен. Окуябыз аябай жөнөкөй эмес, башкача болуш керек экен. Карасаңар, эң биринчи сутек, водород, мына биринчи мезгилде турат экен, мына водород, сутек. Эмне кылалы дейли? Окуя ойлоп табабыз, Биринчи, мына биз чөлдө турабыз да, чөл. Чөлдө аябай суусуп атабыз дагы, эки жагыбызды карап, анан мындай карап турсак, аябай суу ичкибиз келип атат дагы, анан полный эме да,
кум, чөлдү билесиңер да. Анан ошол жерден атырылып чыгып атат да, чоң бутылкада баклажка бар го, Бонаква дегенчи рекламада бар го, ошондой болуп атырылып чыгып, бутылка ушунчалык чоң, мындай карасаңар асманга чейин жетип атат да. Ох ты дедик дагы, анан ошону алдык, колубузга кармадык. Демек бул эмне? Биринчи суу, мына суутек, водород, H. То есть ошондо биз элементтин ушинтип историяны элестетебиз дагы, андан кийин жазабыз суутек. Суутек деп андан кийин жазабыз жанын, Анан эмне кылабыз? Ошо бутылканы биз кармадык дагы, аябай чоң да, бирок минтип колубуз менен кармасак колубузга эле батып калды. Анан минтип сууну ичеп атабыз да. Сууну ичейин деп куйсак эле баягы гель бар го. Билесиңер го гель, чачка шыбайт го гель, билесиңерби? Былжыраган, Суу ичейин десеңер эле бетибизге эмне? Бетибизге гель өзүнчө эле агып эле куюлуп атат да. Денебиздин баардыгына гель, мына былжырак, мына гель. Демек экинчиси көрдүңөрбү? Гели, мына. То есть мына история, то есть биз окуя ойлоп таап атабыз. Демек элементтердин орун тартиби менен бузбай жатташ үчүн биз окуя ойлоп таап экенбиз. Окуябыз аябай необычный деп коет, башкача, фантастика болот да, кадимкидей ушундай. Карасаңар, анан бетибиз гель болуп калды. Эмне кылайын деп, анан биз мындай эки жакта карасак, сол жагыбызда баягы неме турат да, полка, китептер тизилип турат да. Китептер тизилип турат, анан мындай бетимди сүртөйүн деп, бир китеп алайын деп, минтип колума алсам, ошол русская литература экен да, литература. Литература, эстеп атасыңарбы, Литература бул литий. То есть сөздөрдү мындай эме кылып атабыз да. Ошо сөздөр элементтерге окшош сөздөрдү мына. Литийге литература, бирок элементтин аты литий деп жазабыз. Литература, ошо литература, русская литература экен, литература дегенди литий деп эстеп калдык. Бетибизди монтип сүртүп көзүбүздү ачсак, маңдайыбызда көрсө чоң бриллиант туруптур да. Бриллиант, билесиңерби? Бриллиант, чоң мындай. Ал жөнөкөй бриллиант мисал бериллиант экен да. Бериллий деген кийинки элемент. Бериллий. Бериллий. История. Эң биринчи эмне болду? Бул окуяны ойлоп тапкандан кийин окуяны кайра-кайра жакшылап бир бекемдеп коюш керек. Бекемдеп койгондон кийин болду. Эсиңерден вообще чыкпайт да бул. Проверенный. Муну мнемотехника деп коет, баягы узун цифралар бар го. Аябай узун цифраларды дагы ушундай окуяларды ойлоп таап, ошого окуяга байланыштырып жаттаса боло берет. Ошондо эске тутуңар, мына сонун иштейт да. Бериллий. Анан бриллиант экен, силер минтип карап атасыңар, бриллиант, Анан мындай жанына келип, минтип өзү күзгүдөй болуп мындай жылтырап турат да, мындай жанына келип караса, эме турат да. Кийинки элементибиз эмне? Бор, Борду билебиз, баягы мектептеги эме бар го. Борду алсак боло берет. Ошол минтип жылтырап турат да, анан минтип сүртүп атсак, бриллиант баягы сынып кетет дагы, анан ичинен баягы мектепте жаза турган борлор мындай тапырап түшөт да, толтура жерге мындай топтордой болуп түшүп атат деп элестетели. Кийинки элементибиз ошондо бор. Анан балдар окуяны улантабыз. Ошондо бор жерге аябай түштү. Андан кийин биз эмени борлорду колубузга алсак, ал бор ак эмес, кара экен да. Кара. То есть жана ак болчу дейм, мында кара көмүргө айланып калды да. Биз көмүр экен, бул көмүр менен машинаны баягы бензиндин ордуна салса жакшы болот деп баягы машинабыз турат. Ошо машинанын баягы багына бензиндин ордуна ошол көмүрлөрдүн бардыгын салабыз да. Заправка кылыпчы. Аябай салып, анан баягы жаныбызда классташтар сурайт да, эмне кылтасың, бензин куюш керек да десе, силер күтүп тургула, азыр ушул көмүр менен эле айдайбыз деп атасыңар да. Баягы
түшүңөр деле бар го, түшүбүз деле ушундай бир абсурдный эле боло берет го, билесиңерби? Мындай болбогон эле бир нерселер кире берет го түштөчү. Түш ушундай го. Анан адам негизи необычный, баягы эмне ушундай экен да. Баягы кадимкидей эмес, адаттан тышкары нерселерди оңой эстеп калат экен. Анан экинчи өзүбүз менен болгон окуяны эстеп калат экенбиз. Башка бирөөнүн башынан өткөн окуяны баягы китептерди окуганда унутуп кала беребиз го, бирок өзүбүздүн жашообузду билебиз, Ошондуктан биз муну өзүбүз менен болуп атат деп элестетишибиз керек да. Көзүңөрдү жумуп мындай жакшылап элестетсеңер, аз да бышыктайбыз. Анан көмүр. Көмүртек, Көмүртек беле? Ооба, көмүртек. Көмүрдү биз салдык. Салдыктагы анан кийинкибиз азот. Ошондо баягы машиналар бар го, спортивный машиналар, азот менен жүрөт го. Ошо көмүрдү биз толтурсак, баягы спортивный машинадай болуп, баягы машинанын ичи эме болуп калды, азот толуп калды дагы. Анан биз газды бассак, машинанын аркасынан от чыгат да. От чыгып, машина самолеттой болуп учат да. Ошондо бул баягы көмүр, ошол азот, бензинге аралашып азот болуп калды дейбиз да. Муну көбүнчө балдар жакшы билет, кыздар деле билет болуш керек, же билбейсиңерби? Машинада, спортивный машиналарга банкалы баллондорду атайын орнотушат да. Ичинде азот болот, анан аябай катуу жүрөт да, ошол азот түгөнгөнгө чейинчи от чыгат аркасынан, атайын спортивный кылып коюшат. Ошондо биз машинабызга көмүрдөн салдык дагы газга эмеге бакка толтуруп туруп, анан машинанын ичинде ошол азот толуп калды деген знак чыкты. Газды бассак, машинанын аркасынан от чыгып, машина самолеттой учуп кетти да. Самолет аябай мындай катуу учканда, самолетто билесиңерби, жанагы эме деп коет го, үстүндө баягы бетке мындай жапкан маскалар бар, мындай аба бере турганчы. Эгерде баягы аба жетишпей баратса, ошол эме менен дем алса болот го. Атайын өзүлөрү түшүрөт, баягы эме ачылып кете турган болсо. Самолетко инструкция берет да, самолетко отурганда, эгерде вдруг герметизация болуп кетсе, ичине баягы жогорку жерде учуп баратканда аба суюк да, такыр эле, анан аба жетпей атса, баягы эме түшөт да, масканы кийип дем аласың. Ошондо кийинкибиз кычкылтек, бул ошондо машина аябай катуу жүргөнүндө, баягы машинанын үстүнөн баягы самолеттогудай болуп, мына маскалар түшүп калды да, биз ошо менен дем алдык. Кийинки элементибиз фтор. Фтор деген атайын баягы немеде персонаж бар, балдар. Персонаж мультфильмден азыр эмсилер көрсөңөр деле керек, бир жана чоң бир балтасы бар, чоң баягы Человек-паук дегендердин катарында бир эме бар да, Фтор деген бар да, чоң. Тор, то есть Тор деп коет, ошонун балтасы бар, аябай күчтүү да. Эми бул жерден ошо Фторго ошону чаптап коелу. Ошондо биз машинабызды мен дем алдык да, анан келатсак астыбыздан ошол Тор деген эме герой да, мультфильмдеги герой чыкты дагы, машинаны тосуп калды да астындачы. Машинаны тосуп токтотту, балтасы дагы аябай чоң. Ошонусу менен токтотту да, биз машинадан түшсөк, анан кийинкибиз неон, неон ошол бизге неоновый палочка берип атат да. Неон билесиңер го, баягы көк болуп, сонун болуп, жашыл болуп күйөт го. Ошондой мына неоновый фонарик бизге белекке берип атат да. То есть история ушул жерден бүтөт. Эми биз дагы бир жолу историяны бекемдейбиз дагы, андан кийин мен түз эфирге так азыр голосовой бирөөңөр чыгасыңар, чыгып анан окуяны айтып бересиңер дагы, биз кайра элементтерди калыбына келтиребиз. Бекемдеш үчүн эң биринчи кана мага комментарийден жардам бергиле. Окуябыз кандай башталды эле? Көрдүңөр, биз азыр элементтердин өзүн эстебейбиз вообще. Биз окуяны элестетишибиз керек. Эң биринчи окуябыз кандай башталды эле? Кана жазгылачы комментарийге.
чөлдө болчубуз дейт да. Ооба, чөлдө эчтеке жок, суу сатып алабыз. Эмне кылыш, эмне болду эле анан? Чөлдө болчубуз. Эмне болду анан? Суу атып чыккан эди. Жерде бутылка чыккан, баклажка. Жерди жарып, чоң баклажка чыккан. Бонаква деп, ошо асманга чейин жеткен, жаман чоң экен. Эмне кылдык анан? Бутылканы алдык дагы. Мына, биринчи суутек кетти, суу, ичейин десек, бетибизге гел агып, жабышып денебизге гел. Былжыранбай, чачыбызды минтип жасайбыз го, ошол гел. Гел чыкты. Мына гели. HE, мына гели. Анан сол жакты карасак полка бар экен. Полкадан эмне алдык? Литература китебин алдык дейт. Литература, литий деген элемент, мына көрдүңөрбү? Литий деген элемент. Литератураны алдык. Литература менен бетибизди жашылап арчып туруп, көзүбүздү ачып карасак, эмне бар экен? Эмне бар экен? Көздү ачып карадык, бриллиант, жөнөкөй бриллиант эмес, бул бериллиант экен, бериллий деген элемент, мына бериллиант. Анан кийинки бриллиантты биз жакшылап мынтип карап атсак эмне болду? Анын ичинен бор майдаланып төгүлүп кетти дейт. Бриллиант сынып кетти, ал китайский экен, жөнөкөй эле бир жылтырак бриллиант экен да көрсө. Ичинен эмне болуп кетти? Борлор атып чыгып, жердин баарына бор, апакай борлор, Анан биз эмне кылдык? Мына кийинки элемент ошондо эмне болду? Бор болду, көрдүңөрбү? Анан эмне болду? Ал борлор карайып көмүргө айланды дейт, Көрсө ал кара көмүр экен дейт. Түштө ушундай болот, түш көргөндө чынбы? Вообще эле абсурдный бир нерсе болот. Көмүрдү, борду алып жазайын десең көмүр. Сон болбоду, машинаны заправка кылыш керек. Бензини түгөнүп калды эле дейбиз дагы, анан эмне кылабыз? Машинанын багына көмүрлөрдү эмне кылдык? Сала баштадык, классташтар бизден сурады. Машинага бензин куйбайсыңбы, эмне көмүр салып атасың десе, азыр күтүп тур, мен сага көрсөтөм дейбиз, Салдык, салгандан кийин эмне болду? Машинанын ичинде баягы азот көрсөткүчү толду, азот, анан газды бассак, машина самолеттей болчу, аркасынан от чыкты. Ооба, азот толду. Анан машина аябай катуу учканда биз дем ала албай калдык. Анан эмне болду? Кычкылтек мен дем алдым. Маскалар үстүнөн, потолоктон маска түштү, масканы коюп, анан дем алдык. Баягы бар го, больницаларда маска кийгизет го, дем алдырганы баягы эме кылып, ошондой маска да. Жөнөкөй маска эмес, баягы пандемияда кийген, андай эмес. Кычкылтек кетти. Машинабыз катуу жүрүп, дем алып жүрүп бартат, анан токтоду, астыбыздан ким чыкты? Балтачан Тор деген чыкты, баягы Тор. Аны биз эмне фтор деген элементке бекиттик, фтор. Ал бизди токтотту дагы, эмне берди бизге? Неоновый палочкаларды берди, жашыл, кызыл, көк болуп, сон болуп күйүп атат. Неоновый көбүнчө бир өзүнүн свети бар эле го. В общем, неон. Эми мен өчүрөйүн, голосовой ким чыгат? Азыр биз окуяны эстеп калдык да балдар, азыр дагы бышыктайбыз. Эми аягынан башына чейин эстейбиз силер менен. Кана? Так, Жазгүл, Жазгүлгө микрофон берели. Саламатсызбы? Саламат. Аягынан баштайбы? Анан камераны күйгүзбөйсүңбү? Мен азыр муну өчүрөйүн, Так. Анан тетрадыңды жаап кое бер, атайын азыр көрөсүң. Мындай эле эстейбиз, тетраддын кереги жок вообще. Мен сага суроолорду берип турам. Так, биринчи эме кылалы,
Gel birinci başынан başlap ayağına çeyin dagы bir жолу бекемдейли. Birinci mezgil, анан экинчи мезгилди карадык. Так, birinci эмне болду? Элемент. Биринчи биз чөлдө баратканбыз, эчтеке суу жок, суу сап. Анан деген чоң баклажкадан суу атып чыкты. Шашпа. Так, суу атып чыкты. Так, туура. Ошондо биздики водород, суутек болду. Суутек. Анан аны алып ичели десек эле ичинен гель чыкты, гелий мына. Birinci mezgilimiz бүттү мына ошо менен. Анан эмне болду? Анан аны сол жактан карасак, бир китеп полка туруптур. Аны китепти алып ачыйлык десек, русская литература. Литий деген элемент, литература экен, литий. Так, азаматсың. Анан кийин литийден деген бул аябай неме чоң болгон бриллиант чыкты, берилий. Ал берилий деген. Берилий, ошо литература. Аны көзүбүздү ачсак, маңдайыбызда чоң бриллиант туруп, берилиант деген, Анан эмне болду? Аны сүртүп жакшылап карасак, ичинен майда-майда аябай боорлор чыкты көп. Бор, бриллиант жарылып кетти дагы, ичинен майда борлор төгүлүп кетти. Бриллиант китайский экен көрсө, анан аны алалык десек, ал капкара бриллиант экен. Капкара көмүргө окшогон көмүртек. Көмүр экен ал, бор эмес эле, көмүр экен бая. Капкара болгон, колубуз капкара болуп калды. Көмүр, мына. Анан ал көмүрдү деген машинанын багына салдык, бензиндин ордуна. Неме? Эмне болду ошондо? Азот толду. Азот толду. Кандай тамга менен белгилейбиз? Н болду. Азотко толду. Анан эмне болду? Газды басканда ал артынан неменен түтүн чыгып, от чыгып, ал аябай катуу жүрүп кетти. Жүрүп кеткенде деген биз деген аябай катуу жүргөндө биз дем албай калып, анан үстүнөн неме маскалар чыкты чоң. Аны менен дем алдык. Кычкылтек. Кайсы элемент? Кычкылтек. Кычкылтек, так. Андан кийин эмне болду? Андан кийин деген Тор деген бир киши чыгып, Тор экен, балтасы менен. Анан ал деген неоновый палочкаларды белекке берди. Неоновый, ошондо мына биздин элементтерибиз, бир химиялык элементтин биринчи, экинчи мезгилинде элементтерди орун тартиби менен мына жайгаштырып койдук. Көрдүңөрбү? Кандай экен, сага жактыбы ушундай жаттаган? Жакты. Бул аябай сонун методикада, муну менен сен унутпайсың. Эми азыр эң кызыктуусу карап тургула. Азыр химияны бүгүн биринчи жолу көрүп аткандар жакшы көрүп да калышы мүмкүн, ушу сабактайынчы. Азыр эң кызыктуусу мындай кылабыз. Жазгүл мына азыр түз эфирде бизге акырынан баштап өйдө карай азыр элементтерди айтып берет. Экинчи мезгилде эң акыркы элемент кайсы экен? Неон экен. Сен эми окуяны уже дагы бекемдейин, кийин окуяны айтыштын кереги жок, сага өзүнөн өзү эле келе берет. Кийинки эмне эле? Фтор болчу, Так, андан кийин азот. Неме, кычкылтек. Кычкылтек, сен окуяны эстегин. Ошондо биз ага токтотконго чейин кычкылтек менен дем алганбыз. Ага чейин эмне болду эле? Азот машина катып жүргөн, ага чейин эмне болду эле? Көмүртек. Көмүр менен заправка алганбыз. Ага чейинчи? Бор, ага чейинчи? Берилий, ага чейин эмне болду эле? Литий. Мына Жазгүл мастер-класс көрсөтүп атат, Анан эмне болду эле? Гелий, анан водород, суутек. Көрдүңбү? Мүмкүн бекен? Көрдүңбү? Гений экенсиң өзүң. Муну элементти канча жүрүп жаттай албай кыйналып жүрүшөт. 7-класстан бери орун тартибин унутуп калышат. Мына биз силер менен түз эфирде азыр канча 28 мүнөт өттү. Мына уже биринчи, экинчи мезгилди жаттап койдук. Үчүнчү мезгилге, төртүнчү мезгилге мен силерге үй тапшырма кылып берейин. Азыр болсо дагы бир-эки окуучуну сурайлы. Мына ушундай кылып үчүнчү мезгилди дагы бүтүргүлө. Анан мейли үчүнчү мезгилди чогуу деле бүтүрүп койсок болчу да экен.
Жазып көрөбүз. Так. Кана дагы калуучулар барбы? Түз эфирде. Жазгүлдөн башка. Ушул Менделеевдин биринчи жана экинчи мезгилдик системасынын биринчи, экинчи мезгилиндеги элементтерди орун тартиби менен башынан аягына чейин, аягынан башына чейин жаттап алды. Эртең деле уже сабакка барып силер мындай көзүңөр жумуп ойлонгондо баягы кайсы элемент эле деген суроону мээңерге берип отурбай, сразу эле историяны, окуяны элестетесиңер. Так, окуя эмне болду эле? Чөлдө жүрбөдүк беле? Чөл, суу чыккан, гелий, литература, көрдүңөрбү? Бат эле уже эстей баштайсыңар. Так, барбы балдар дагы каалоочулар?